Венера Епеева Тогуз-Туру районундагы аялдар кеңешинин төрайымы болуп эмгектенип келет. Ал бүгүн Жалал Абад шаарындагы Барп атындагы драма театрда өткөрүлүп жаткан аялдар кеңешинин түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык салтанатына катышуу үчүн келип олтурат. Өздөрү менен бирге Кыргыздын улуттук кол өнөрчүлүгүн ала келишкен. Жалпы 8 айым келдик. Биздин негизги максатыбыз азыр бүгүнкү ушул Жалал Абад областында өтүп жаткан Кыргызстан аялдар кыймылынын түзүлгөндүгүн 100 жылдыгына карата форумга катышуу максатында biz ошол ууз айымдардын колунан жаралган көрсөтмө куралдарды кол өнөрчүлүк боюнча алып келдик. Бул жерде курактын түрү, өрмөктүн түрү, кийиздин түрлөрү боюнча негизинен биз Тогуз-Туру районунда аялдар комитети негизинен районубуздун экономикалык өнүгүшүнө чоң салым кошуп келебиз. Бул күнгө өткөрүлүп жаткан иш-чарага облустун бардык район шаарларынан келген өкүлдөр катышты. Алар үчүн сыртта атайын көргөзмөлөр дагы уюштурулган. Эзелтен укумдан тукумга аздектелүү өткөрүлүп берип келе жаткан кол өнөрчүлүктүн кыргыз турмушунда орду өзгөчө. Андыктан чебер айымдардын колунан жаралган буюм тайымдар көргөн адамды кайдыгер калтырбайт. Аялдардын колундагы орду мен өзүмдүн жеке оюмда өтө жогорку деңгээлде айымдар алам начары дейт, аялсыз үй көрксүз дейт. Айымдар ушунчалык дүйнөнү кармап турган бир түркүк катары эсетем да менин оюмда. Аялдардын ордугу өтө зор, маанилүү. Кыргызстанда аялдар кыймылынын түзүлгөндүгү 1925 жылдын март айына барып башталганы тарых барактарында жазылган. 105 делегат катышкан дыйкан жана чарбачыл аялдар биринчи съездинин күнү боюнча белгиленип келет. 100 жылдыгыбызды белгилеп жатабыз. Бул абдан маанилүү. Анткени ошол 1924 жыл, 1925 жылы ушу мамлекетибиздин түптөлүшүндө аялдар да өздөрүнүн салымын кошкон, ушу Кыргыз мамлекети өнүксүн деп, ушу мыкты лидер айымдар ушул биринчи съездди өткөзүшкөн. Мына бул жыл бою областтарда, райондордо ошо биз өзүбүздүн 100 жылдыгыбызды белгилеп жатабыз. 100 жылдыкка арналган салтанаттуу иш-чарада аялдардын коомдогу орду, өлкөнүн ар тарамактан өнүгүүсүнө салым кошкон айымдардын эбегейсиз из калтырган изи даңазаланды. Бүгүн биз үчүн өзгөчө. Анткени биз 100 жыл мурдагы тарыхты эске алып атабыз. 100 жыл мурда биздин кыргыз аялдары ошондой өздөрүнүн эркиндигин, өздөрүнүн укуктарын, өздөрүнүн жашоодогу ролдорун көтөрүү, өздөрү турмуштун шаарданына аралашуу максатында ошондой кыймылды түзүшкөн экен. Биз бул күндү эске албасак, бизден кийинкилер да эске албайт. Тарыхты эске албасак, бизди алдыңкы муун кечирбейт. Мындай саамалыкты өткөрүү менен аял лидерлердин ар түрдүү тармактарда пикир алышуусу жана кызматташуусун бекемдөө үчүн маанилүү аянтча болуп калды. Салтанаттын жүрүшү маданий программалар менен коштолуп, үлгүлүү иштеген кызматкерлер сыйлыктар менен сыйланышты. Нара Жапарова, Маматкадыр Маматалиев, Жалал Абад шаары.